Саламатсыздарбы, урматтуу портал колдонуучулар. Менин атым Эмилбек Алыбаев. Мен жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун кызматкеримин. Бул видео сабагыбыздын темасы жергиликтүү өз алынча башкаруу деңгээлинде кызматтарды уюштуруу, кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу аракеттер планын иштеп чыгуу. Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун алкагында жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу боюнча методикалык колдонмо иштелип чыккан. Бул колдонмо кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу жаатында иштеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүү багытында ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн ишкана уюмдардын жетекчилерине жана кызматкерлерине багытталган. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алынча башкаруу жөнүндө мыйзамынын негизинде жергиликтүү маанидеги маселелер катары келтирилген кызматтардын түрлөрүн уюштуруу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жергиликтүү коомчулуктун алдында милдеттемеси болуп саналат. Эреже катары муниципалдык кызматкерлер кызматтарды өздөрү түздөн түз көрсөтпөстөн ошол кызматтардын көрсөтүүсүн уюштурушат. Кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк, анын калкка толугу менен жана сапаттуу жетиши көп учурда жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын өздөрүнүн дараметине көз каранды болуп, берилген ыйгарым укуктарды ишке ашырууга жөндөмдүүлүгүнө жараша болот. Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун максаты жана принциптери кандай? Кызмат бул адамдарга пайда алып келе турган аракеттердин натыйжасы. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын негизги милдети болуп, кызмат көрсөтүүнүн уюштуруусунда мүмкүн болушунча көпчүлүк адамдарга кызматка жеткиликтүүлүктүн бирдей болуусуна, кызматтын сапаты санитардык нормаларга жана жарандардын талаптарына жооп берүүсүнө, кызмат көрсөтүүчүнүн иши туруктуу жана натыйжалуу болуусуна көңүл бурулуусу керек. Ушул шарттардын бардыгына жооп берүү оңой эмес, бирок жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары максималдуу керек болгон натыйжага минималдуу чыгымдар менен кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууну көздөш керек. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары эл үчүн кызматтарды уюштуруу маселелерин чечүүдө башкаруунун жаңы ыкмаларын үйрөнүүсү зарыл. Башкаруунун жаңы ыкмалары ар дайым кошумча чыгымдарды талап кылбайт. Тескерисинче, кызмат көрсөтүү системасы бюджеттик каражаттарды көзөмөлдөөгө жана үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Туруктуу кызмат көрсөтүү системасы ишке киргизилсе, бийликтин эң башкы милдети болгон калктын суроо талаптарын канааттандырууга жетише алат. Элдин бийликке болгон ишеним деңгээли жогорулайт. Жарандар өз милдеттемелерине жоопкерчиликтүү мамиле кылышып, көрсөтүлгөн кызматтар үчүн төлөмдөрүн төлөшөт. Кызматты жакшыртуу аракеттер планын иштеп чыгуу методикасынын максаты бул кызмат көрсөтүүнүн бардык өңүттөрүн толугу менен эсепке алуу менен кызмат көрсөтүү процессин эффективдүү уюштуруу болуп саналат. Кызматты жакшыртуу аракеттер планын, кыскартып айтканыбызда КЖАП даярдоо төмөнкү принциптерге таянуу керек. Кызыктар тараптардын мүмкүн болушунча кеңири чөйрөсүн камтыш үчүн КЖАП жөнөкөй жана жеткиликтүү болушу керек. КЖАПтагы иш-аракеттер мыйзамдардын нормаларына, айыл өкмөтү, айылдык кеңеш жана жарандардын ортосундагы ыйгарым укуктар менен жоопкерчиликтер тең бөлүштүрүлүп берилүүгө негизделиши керек. Жарандар КЖАПты даярдоонун бардык этаптарына тартылууга тийиш. Кызмат көрсөтүүнүн туруктуулугу камсыздалышы керек. Кызмат көрсөтүүнү уюштурууда калктын аярлуу катмарынын суроо талаптары милдеттүү түрдө канааттандырылууга тийиш. Социалдык, гендердик аспектилер сакталышы керек. Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууда бир катар кыйынчылыктар дагы пайда болушу мүмкүн. Мисалы, жарандардын суроо талаптары дайым эле жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын мүмкүнчүлүктөрүнө туура келе бербейт. Кызмат көрсөтүүдө жарандардын жоопкерчилигинин жана катышуусунун деңгээлинин төмөндүгү. Кызмат көрсөтүүчүлөр кызмат көрсөтүү боюнча милдеттемелерин начар аткарып жатканы. Кызмат инфратүзүмдүн абалы көпчүлүк учурда начар же жок болушу мүмкүн. КЖАП иштеп чыгуу боюнча методикалык колдонмо 4 бөлүктөн турат. Биринчиси жалпы колдонмо, экинчи ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызматын уюштуруу боюнча, үчүнчү катуу тирикчилик таштандыларын чогултуу жана ташып чыгаруу кызматын уюштуруу боюнча, төртүнчүсү муниципалдык тапшырык аркылуу айылдык паркта бош убакытты өткөрүү кызматын уюштуруу боюнча практикалык өрнөктөр. Кызматтарды жакшыртуу аракеттер планы, кыскартып айттык КЖАП деп. Бул жарандарга кызмат көрсөтүүнүн туруктуу системасын түзүүгө багытталган белгиленген ыраттуу иш-аракеттердин тизмеси. Слайдда көрүп турганыңыздардай, биринчи кадамдан
ыраты менен 13-кадамга чейин иш аракеттердин тизмеси көрсөтүлүп турат. Кыжапты иштеп чыгуусу ушул кадамдардан турат. Эми кененирээк ар бир кадамдар боюнча токтолуп өтөлү. Биринчи кадам боюнча артыкчылыктуу кызматты кантип тандап алуу керек? Жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүү боюнча артыкчылыктар айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүү программасында көрсөтүлөт. Бирок учурда бул кызматтын дагы эле артыкчылыктуу, приоритеттүү экендигин тастыктоо маанилүү. Артыкчылыктуу кызматты тандоо үчүн калктын айрым топтору менен кеминде 4 фокус топту өткөзүү сунушталат. Фокус топторду алдын ала талкуулоону өткөзгөндөн кийин тандоону айыл аймактын деңгээлиндеги жалпы жыйынында макулдашуусу маанилүү. Тандалып алынган артыкчылыктар кеңейтилген чогулуштун протоколу менен бекитилип жана кыжапты иштеп чыгууга негиз болуп саналат. Адатта артыкчылыктар инфраструктура багытында аныкталып калат. Эгерде андай болгон болсо, аны оңой эле кызмат форматына которууга болот. Артыкчылыктарды кызмат форматына которуунун мисалы слайдда көрүнүп тургандай, эгерде артыкчылык инфраструктура багытында бала бакчаны куруу деп аныкталган болсо, аны кызмат форматына которгондо мектепке чейинки билим берүү кызматын көрсөтүү болуп которсок болот. Ошондой эле инфраструктура катары мектеп окуучулары үчүн муниципалдык транспортту сатып алуу деген болсо, анда кызмат форматында балдарды мектепке ташуу кызматтарын көрсөтүү деп которуп алсак болот. Экинчи кадам кыжапты иштеп чыгуу боюнча жумушчу топту түзүү. Кызматты уюштуруу узак процесс болгондуктан, кызматтын уюштуруусуна туруктуу негизде алек болуп, жана кыжапты даярдоо боюнча жоопкерчиликти кимдир бирөө алууга тийиш. Айыл өкмөт башчысы же анын кызматкерлери бардык маселелер боюнча адис болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан кыжапты даярдоо мезгилинде жумушчу топто тиешелүү эксперттердин бар болгондугу маанилүү. Кыжап топтун мүчөлөрүнүн саны болжол менен 5-тен 11 адамга чейин болуусу сунушталат. Кыжап тобунун курамы айыл өкмөт башчысынын буйругу менен бекитилет. Үчүнчү кадам жарандардын кызматка карата күтүүлөрүн аныктоо. Эмне үчүн жарандардын көрсөтүлүүчү кызматка карата күтүүлөрүн билүү маанилүү. Көрсөтүлгөн кызматтан жарандардын күтүүлөрү кызматтын стандарттарын түзүү үчүн негизге айланат. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органы жарандардын күтүүлөрүнүн негизинде ушул кызматты уюштуруу жана көрсөтүү үчүн ресурстары жетиштүү экендиги боюнча аныктай алат. Слайдта жарандардын суроо талаптарынын тактоо мисалы келтирилген. Артыкчылыктуу кызмат катары балдарды мектепке ташуу кызмат көрсөтүүсүн алалы. Такталган сурамдары кандай? Биринчиси мектеп жашындагы 46 баланы ташуу. Экинчиси күнүнө 2 маал барып келүүсү керек. Үчүнчүсү адаттагы тарифтен 50% арзан болуш керек. Төртүнчүсү жакыр үй-бүлөлөргө акысыз болсун. Бешинчиси унаанын ичи таза болуш керек. Алтынчысы айдоочу жооптуу жана кесипкөй болушу керек. Төртүнчү кадам тандалып алынган кызмат боюнча көйгөйдү баяндап берүү. Эмне үчүн көйгөйдү жана анын себептерин туура баяндоо менен баалоо маанилүү. Туура баяндалган көйгөй кызматты натыйжалуу уюштуруу үчүн келечекте максаттар менен милдеттерди туура аныктоого мүмкүндүк берет. Так баяндалбаган көйгөй кыжаптын туура эмес жолго багыттоо тобокелдигин жаратат. Көйгөйдү туура аныктоо үчүн көйгөй дарагы аттуу жөнөкөй ыкманы пайдалануу сунушталат. Ал 3 бөлүктөн турат. Тамырлардан, бул көйгөйдүн пайда болуу себептери, сөңгөгүнөн, бул көйгөй өзү, бутактарынан, бул көйгөйгө алып келген кесепети, жана ошол көйгөй чечилбесе, дагы кандай кесепеттерге алып келерин көрсөтөт. Даракты куруу ыкмасы өтө деле татаал эмес. Мисалы, балдарды мектепке ташуу кызматын карап көрөлү. Ишти 3 этапка бөлүүгө болот. Биринчи этабы көйгөйдүн же дарактын сөңгөгүн баяндоо. Экинчи этабы себептерди баяндоо, тандалып алынган көйгөйдүн пайда болуу тамырлары. Үчүнчү этап бутактарын баяндоо. Эгерде көйгөй бутактарды чечпесе, анда кандай терс кесепеттери болушу мүмкүн экендигин аныктоо керек. Сиздер слайдта көрүп турганыңыздардай, жыйынтыгында көйгөй дарагы пайда болуп, бизге бүтүндөй көйгөйдү жана ошондой эле көйгөйдү пайда кылган себептери менен күтүлгөн кесепеттерин дагы көрүүгө мүмкүндүк берди. Бешинчи кадам тандалып алынган кызмат боюнча максат менен милдеттерин баяндоо. Эмне үчүн кызмат көрсөтүүнүн максатын туура баяндоосу маанилүү. Туура баяндалган максат
ага эң кыска жол менен жана ката жасоонун эң төмөн тобокелдиги менен жеткенге мүмкүндүк берет. Баяндалган максатта кызмат пайдалануучулардын күтүүлөрүн мүмкүн болушунча так чагылдырылуусу керек. Туура коюлган максаттардын жана милдеттердин негизинде жумушчу топ жана жергиликтүү өз азаматча башкаруу органдары кызмат көрсөтүүнү камсыздоого жетише алышат. Бул кадамда 4-кадамдагы курулган көйгөй дарактын талдоосунун негизинде максат дарагын түзөбүз. Биринчи этапта көйгөй дарагынын тамырлары талдоодон өтөт. Көйгөйгө алып келген себептери жок кылуу милдети коюлат. Башкача айтканда, милдеттемелер максат дарагынын тамырларына айланат. Экинчи этап көйгөй дарактын сөңгөгүндөгү көйгөйдү максатка алмаштыруу. Үчүнчү этап көйгөй дарагынын терс кесепеттерин талдап, аларды күтүлүүчү оң натыйжаларга же оң таасирге алмаштыруу. Сиздер слайдта көрүп турганыңыздардай, ошентип көйгөй дарагы максаттардын жана милдеттердин дарагына айланды. 6-кадам конкреттүү иш-аракеттердин планын иштеп чыгуу. Иш-чара бул тиешелүү милдеттин аткаруусуна багытталган конкреттүү аракет. Коюлган милдеттин аткаруусуна жардам бере турган ар бир милдеттеме боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу керек. Мисалы силер слайдта көрүп турган таблица боюнча максатка жетүү үчүн бир канча милдеттемелер көрсөтүлгөн. Ал милдеттемелерди ишке ашыруу үчүн бир катар иш-чаралар жазылып турат. Ал кандай ресурстар менен бекитилет, мөөнөтү качан болот, жооптуу адамдары кимдер болот экендиги боюнча жазылып көрсөтүлүшү керек. 7-кадам кызмат сапатынын стандарттарын аныктоо. Эмне үчүн кызмат сапатынын стандарттарын аныктоо маанилүү? Анткени стандартта жарандардын суроо талаптары жана каалоолору, кызматтын коопсуздугу боюнча талаптар камтылат. Стандарттар кызматка тапшырык берүүчү менен кызмат көрсөтүүчү менен кызмат пайдалануучунун ортосундагы келишимдерге киргизилет. Стандарттар төмөнкү критерийлерди камтышы мүмкүн: жеткиликтүүлүк, ыңгайлуулук, кызматтын сапаты, кызмат көрсөтүү убактысы. 8-кадам кызмат пайдалануучуларын аныктоо. Ресурстар чектелүү шарттарда жалпы жааматтын ичинен кимге кызмат көрсөтүлөт экендигин көрүү маанилүү. Эгерде кызмат пайдалануучулардын чөйрөсү чектелүү болсо, анда кызматты биринчи кезекте ала турган айрылуу тобун бөлүп көрсөтүү керек. Кызмат пайдалануучулардын аныктоо мисалын карап көрөлү. Аныкталган көйгөй айыл аймагындагы алыскы айылдардан балдарын мектепке жеткирүү кызматы. Мектепке келген балдардын жалпы саны 560 болсо, алыскы айылдардан келген балдардын саны 120. 1-4 класстагы окуучулардын саны 46. Алардын ичинен майып балдардын жана майып мүчөлөрү бар үй-бүлөлөрдүн саны 3. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары 6. Ошентип, жарандардын сурамдары боюнча 46 кенже курактагы балдар кызмат пайдалануучулары болуп саналат. Алардын ичинен 9 айырлуу үй-бүлөлөрдөн болгон балдар кызмат менен акысыз пайдаланат. 9-кадам кызмат тиби боюнча талдоону жүргүзүү. Эмне үчүн кызмат тибин туура классификациялоо маанилүү? Анткени ар бир кызмат тиби үчүн өзүнчө башкаруу системасы колдонулат. Ошонун негизинде каржылоо ыкмалары дагы жүргүзүлөт. Кызмат тибине жараша кызмат көрсөтүүчүнү тандап алуу ыкмасы аныкталат. Айрым кызмат типтерине мүнөздөмө берели. Муниципалдык кызматтар, жергиликтүү өз азаматча башкаруу органдары же муниципалдык мекемелери түздөн түз көрсөтүп турган кызматтары. Коммуналдык кызматтар, адамдын тирикчилик жашоо шартын жакшыртууну камсыз кылуучу кызматтар болуп саналат. Коомдук кызматтар эл үчүн жалпы пайдалануудагы кызматтар болуп саналат. 10-кадам кызмат көрсөтүүчүнү тандоо. Эмне үчүн кызмат көрсөтүүчүнү туура тандап алуу маанилүү? Кызыккан жана туруктуу иштеген кызмат көрсөтүүчү кызматтарды элге сапаттуу көрсөтүүгө аракет кылат. Жергиликтүү өз азаматча башкаруу органдардын жана кызмат көрсөтүүчүнүн ортосундагы жогорку деңгээлде өз ара кызматташуусу кызмат көрсөтүүнүн эң жогорку сапатта жана эң төмөн чыгымдар менен уюштурууга мүмкүндүк берет. Кызмат көрсөтүүчүнү тандоо бул кызматты жакшыртуу аракеттер планын ишке ашырууга маанилүү кадам болуп саналат. Ошондуктан бул кадамды бир нече этаптарга бөлүү керек. Биринчи этап мүмкүн болгон кызмат көрсөтүүчүлөрүн талдоо. Экинчи этап эң жакшы вариантты тандоо. Үчүнчү этап кызмат көрсөтүүчүнү тандоо жол жобосу.
Ошентип мүмкүн боло турган кызмат көрсөтүүчүлөрдүн талдоо картасы түзүлөт. Силер слайдда көрүп турган таблица боюнча кызматтын тиби боюнча кайсыл кызматтар муниципалдыкпы, коммуналдыкпы, коомдукпу, башкаруу усулу кандай болот, түздөн түз башкаруу болобу, аутсорсинг аркылуу болобу, мүмкүн боло турган кызмат көрсөтүүчү кимдер болот, тандап алуу усулу кандай болот, жана өзгөчөлүктөрү кандай, ушуга мына таблицада көрсөтүлүп тургандай талдоо жүргүзүлүп, көрсөтүлүп жазылышы керек. 11-ci кадам кызматтын туруктуулугун камсыз кылуу. Жакшыртылып жаткан кызматты жарандар туруктуу түрдө жана керектүү көлөмдө алуусу маанилүү. Кызмат көрсөтүүчүнүн туруктуулугу камсыз болуусу үчүн кызматтын наркын эсептөөдө бардык зарыл болгон чыгымдарды, рентабелдүүлүктү жана салыктарды эске алууга тийиш. Эгер кызматтын туруктуулугу үчүн шарттар түзүлсө, анда кызмат көрсөтүүчү дагы туруктуу иштей алат. Слайдта балдарды мектепке жеткирүү кызматынын наркын эсептөө жана финансылык чыгымдарынын түзүлүшүнүн мисалы көрсөтүлгөн. Эсептөө көрсөткөндөй, эгерде ушул тарифти киргизсе, анда айдоочуга балдарды ташуу пайдалуу болот. Ошондой эле айдоочу айлык акысынын канча алат экендигин, канча каражат оңдоого, ошондой эле автобустун калыбына келтирүү үчүн жана башка чыгымдарын көрүүгө мүмкүн. Мындан тышкары, ал анын таза кирешеси ар ай сайын канча сом өлчөмүндө болот экендигин көрүп турат. Тарифтин ушундай негизделген наркы автобустун ээсине туруктуу иш менен камсыз болуу үчүн сапаттуу кызмат көрсөтүүгө түрткү берет. 12-ci кадам кызмат көрсөтүүгө келишим түзүү. Кызмат көрсөтүүгө тапшырыкчы менен кызмат көрсөтүүчүнүн ортосундагы келишимдин түзүлүүсү абдан маанилүү. Иш жүзүндө бул келишимде тапшырыкчы кызмат көрсөтүүдөн эмнени талап кылып жаткандыгы жана кызмат көрсөтүүчү ушул талаптарды кантип аткарат экендиги жөнүндө көрсөтүлөт. Көрсөтүлгөн кызматтар боюнча тапшырыкчы менен кызмат көрсөтүүчүнүн ортосундагы келишимдин негизинде талап кылынган сапат менен конкреттүү натыйжаларга жеткендиги үчүн төлөмүн кылуусу сунушталат. Келишимде төмөнкү негизги жоболор камтылуусу зарыл. Кызмат көрсөтүүнүн стандарттарына, көлөмүнө, баасына болгон талаптар, кызмат көрсөтүүнүн тартиби, финансылык өз ара эсептешүүлөр тартиби, келишимди аткаруу боюнча тараптардын милдеттери, келишимдик милдеттемелерди бузуу учурундагы санкциялар. 13-ci кадам биргелешкен мониторинг жана баалоо жүргүзүүнүн системасын иштеп чыгуу. Мониторинг бул долбоордун бардык тараптары боюнча белгилүү бир маалыматтарды жыйноо процесси. Баалоо иш аракеттердин пайдалуулугун аныктоо. Биргелешкен мониторинг жана баалоо кызмат уюштурууда кандай ролду аткарат? Кызматты уюштурууда иш чаралардын аткаруу планынан четтеп кеткен учурда иш аракеттерге оңдоп түзөөлөрдү жүргүзүүсү маанилүү. Жарандар кызматтарды уюштуруу иш аракеттердин натыйжаларына баа бере алышат. Тапшырыкчы кызмат көрсөтүүчүнүн ишине карата контроль жүргүзө алат. Биргелешкен мониторинг жана баалоонун 3 типтеги системаларын иштеп чыгуусу сунушталат. Биринчиси кыжапты иштеп чыгууда жана ишке ашырууда иш аракеттердин ыраттуулугун сактоо боюнча жумушчу топ тарабынан мониторингди жүргүзүү. Экинчиси жергиликтүү өз алынча башкаруу органы тарабынан тапшырыкчы катары кызмат көрсөтүүчү менен түзүлгөн келишимдик мамилелердин ишке ашыруусуна мониторинг жүргүзүү. Үчүнчүсү кызматты көрсөтүү сапатына жана анын жеткиликтүүлүгүнө, ошондой эле кызмат көрсөтүүчүнүн иштерине карата биргелешкен мониторинг жана баалоону жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жана жарандардын тарабынан жүргүзүү. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Эгер бул тема боюнча кандайдыр бир суроолоруңуз же пикирлериңиз болсо, экранда көрүнүп турган телефон номерине же портал аркылуу кайрылсаңыз болот. Бул тема боюнча кеңирээк ошол методикалык колдонма аркылуу таанышсаңыздар да болот. Рахмат.